Maga karata куугунтук. Алдын ала 1 жыл, 2 жыл мурун эле ушу шайлоого катышып калбасын деген негизде түзүлгөн жомок болчу. Кылмыш иш эмес, жомок. Жомок болчу. Башынан эле. Мына эми ошонун жыйынтыгы болду. Мени четтетишти. Максаттарына жетишти. Бирок бүгүн жетип атат. А эртең эмне болот? Аны турмуш көрсөтөт. Аны турмуш таразалайт. Ак ийилет. Бирок эч качан сынбайт. Чындык убактылуу жеңилиши мүмкүн. Бирок түбөлүк жеңилбейт. Чындык ар дайым жеңип келет. Ар дайым чындык өзүнүн сөзүн айтып келет. Мына ошону эске албастан булар чоң каташып кетет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда саткындардын институту түзүлүп калды да. Эки жүздүүлөрдүн институту. Ал паразиттер кайсы бийлик келсе, ой сиз жакшысыз. Сизден өткөн жок. Күн тийсе, мына сиздин кереметиңиз менен тийип атат дегендердин институту катмары пайда болуп калды. Саткынчылык ушунчалык бир кандай десем, поощряется. Ой, азамат экен тиги, тил табышып алыптыр. Саткындарга орден медалдар тагылып атат. Саткындар чини көтөрүлүп атат. Билесизби? Ошо саткындар коомдо кадимкидей бир өзүнүн ордун таап, коомдагы керек болсо жаш балдар да кой, паланча акем азамат экен дегенге чейин жетип атат. Мына биз үчүн коркунучтуу ошо. Мына биз ошо менен күрөшүшүбүз керек. Алар өзүн эле сатпастан, өзүн, алар принцибин, кыргыздын максатын, кыргыздын ырыскысын кошо сатылды. Көрөбүз. Турмуш ушу менен бүтүп калбайт. Могу мен айтылган сөздөрдүн, мен айткан сөздөрдүн чындыгына күбө боло турган мезгил аз эле калды. Аз эле калды. Анан жыгылган огонго күлөт деген кыргызда макал бар. Сатылып, тарпы чыгып, ыйманы кетип, эч жер колго илеше турган нерсеси калбаган айрым саясатчылар сын тагып атат. Кээ бир бийликтин катмарында, бутактарында отурган ууру коррупционерлер ушундай бир элге бир образ түзгүсү келип атат. Ай, Мырзахматов деле коррупционер турбайбы деген. Мен ошол өздөрүнүн катарына кошо албай кыйналып келе жатышат. Коррупционер кыла албай кыйналып келе жатышат. Прокурор, сот экөө чечим чыгарып койду. Бардык балени моюнума илип туруп. 29 миллион сом жеп койгон эмеш мен. Кем кичине чегинүү жасайлы. 29 тыйын, 1 тыйын, 1 сом мамлекетке чыгаша келген эмес ал жерде. Мына ошентип жабык эшик артында сот, прокурор экөө чечим чыгарып койду. Себеби бул соттук процесс эмес. Жон гана саясий заказды көрпенделик менен аткаруу. Негизинен ошол бизди тергеген прокурору болобу, соту болобу, эмнеге соттоп атканын өздөрү түшүнбөйт. Башкача айтканда мени жөн эле соттоп беришти. Эч кандай бир негиз жок. Дагы тактап айтканда, мен көпүрө кургандыгым үчүн эмес, курам деген идеяны көтөргөндүгүм үчүн. Биз ушундай керек деген маселени көтөргөндүгүбүз үчүн соттоп берди. Мен ойлойм бул Кыргызстандын тарыхы эмес, дүйнөлүк тарыхта болбогон терс көрүнүш. Ал эми көпүрөнү куруу маселесине келе турган болсок, бардык мыйзамдар сакталып, процедуралар сакталып, КТР'де айтып аткандай эмес, мыйзамдын негизинде. Булар эмне кылды? Алды. Тек гана ошол көпүрө Мырзахматовдун командасы тарабынан курулбаш керек эле. Шайлоого жеткирбеш керек эле.
Биздин беделибизди дагы түшүрүш керек эле. Ушул гана максат. Саясий гана максат. Саясий гана чечим болду деп айта алам. Эч кандай юридикалык чечим эмес. Эртең келген салт санаа бар. Көпүрө курам, жол салам, мечит салам дегенге кыргыз эли «Омин, атаңа рахмат» деп гана бата берди. Жок, булар тескерисинче. Köprü kurup dur emez, köprü kuram deptir dep meni koğuntuk kalmıştı. Hem bunun bardığı vaktılığı, tarih bardığın öz oruna koyup, oşonda kimdin kim ekeni bilinir. Azırkılardan aytıp atkan jalgandardın bardığı sırtqa çıgat. Oşonda el, kalk özü tarasına болады. Buna ben aytıp koyayım. Emnege degen gana uyuşturup жамандоолор болуп атат. Эмнелерди гана дүнүйөнүн таштандысын топтоп келип менин башыма, менин командамдын башына төгүп атышат. Бирок карапайым калктын жүрөгүн жалган менен алдай албайсың. Жалган менен ала албайсың. Алар сиңбейт. Биз эл үчүн чын дилибизден күйүп бүт энергиябыз менен кызмат кылып бергенбиз. Аны карапайым эле